Мамлекеттик тилди Кыргыз Республикасына жооптуу кызматтарда эмгектенген жарандардын милдеттүү түрдө билиши жана аны иш кагаздарында колдонушу тууралуу жаңы мыйзам парламенттин колдоосунан өтүп кабыл алынышы өлкөдөгү көптөгөн мекеме уюмдарда кыргыз тилин окутууга орчундуу көңүл бурууга түрткү болду. Учурда бир катар министрликтерде, жогорку окуу жайларында атайын кыргыз тилин окутуу курстары улантылууда. Ал эми Кыргыз-Түрк Манас университетинде чет элдик студенттер менен окутуучулар үчүн буга чейин эле кыргыз тилин окутуу курстары иштеп келсе, учурда окуу жайдын жамаатынан сырткары башка мекеме уюмдарга да курстарды ачып, мамлекеттик тилди окутушууда. Rektör hocamızın bahsettiği o temiz Kırgızca diğer yan dillerden ayrıştırılmış. Ректор агайыбыз дайыма кыргызча таза, башка жандоочу тилдерден айырмаланган тунук кыргыз тилин колдонууну жайылтуу керек дейт. Ансыз да биздин студенттерибиз коомубуздун ар кандай мекемелеринде иштеген кезинде тилди таза, тунук сүйлөшүүсү менен заматта таанылышат. Алар кыргызчада, түркчөдө өтө жакшы сүйлөшөт. Бул бизди кубандырат, анткени тил боордоштуктун негизги белгиси. Unsurlardan birini oluşturmakta. Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучулары мамлекеттик тилди үйрөнүүнү жана кыргызча так сүйлөөнү негизги милдеттердин бири катары баалашат. Мында бир нече жылдан бери эле четтен келген студенттер менен педагогдорду окуткан атайын кыргыз тил курстары иштейт. Окуу жайдын өзгүлтүксүз билим берүү борборунун жетекчиси Эркан Эфилти мырзанын айтуусунда, эки элдин жаштары эки тилди тең кыргызча, түркчө бат эле үйрөнүп алышканы окутуучуларга бир кыйла жеңилдик жаратат. Kırgızca aslında ortak kardeş diller. Түркчө менен кыргызча негизи орток тилдер. Коом катарында боордош болгондой эле тилибиз да бир. Ошондуктан Түркиядан келген студенттерибиз кыргызчага кыска убакытта көнгөндөй эле кыргызстандык студенттерибиз да түркчөнү кыска убакытта үйрөнүшөт. Негизи бир жылдык даярдоо курсубуз бар. Анда Түркиядан келгендерге кыргыз тилин, кыргызстандык студенттерге түрк тилин үйрөтөбүз. Андан сырткары окуу программаларына жараша кошумча тил катары англис жана орус тилдерин да үйрөтөбүз. Биздин байкашыбызча түрк студенттерибиз кыргызчаны, кыргыз студенттерибиз түркчөнү өтө тез үйрөнүп алышат. Бул бизге да жеңилдик кылат. Окутуучулардын айтуусунда университеттин негизги максаттарынын бири Кыргызстанда кыргызча таза сүйлөгөндү үйрөтүү. Ошондуктан университеттин үзгүлтүксүз билим берүү борбору 2012 жылдан бери мындагы кызматкерлерге, студенттерге өзгөчө кыргыз тилин, англис тилин, андан башка да талаптарга жараша башка чет тилдерин окуткан тил курстарын берип келет. Быйыл өзгөчө кыргыз тилине басым жасалгандыктан орус тилдүү мектепти бүтүргөн биздин студенттерибизге ошо атайлы курстарыбыз бар. Ошондой эле бизде эмгектенген чет элден келген биздин кызматкерлерге кыргыз тилин аябай жакшы деңгээлде окутуп жатабыз. Кудай буюрса, курстун аягында аябай таза кыргыз тилин үйрөнүшөт да. Булар окугандардын акы төлөшпөйбү? Жок, биз Манас университети мамлекеттик эки элдин боордош элдин кызматын көрсөткөндүктөн бүт бардыгы акысыз түрдө болот. Түркиялык окутуучулар үчүн кыргыз тил курсу быйыл февралдын аягында башталган. Алгачкы сабак тамгаларды жазуу үйрөнүүдөн башталса да, кыска убакыттын ичинде курстун катышуучулары берилген суроолорго кыргыз тилинде жооп бергенге аракет кылышат. Al 5 yaşta. Al 5 yaşta. Kızınızdın adı kim? Benim kızımdın adı Nurefşan. Nurefşan'dın tayatası var mı? Nurefşan'ın tayatası var. Ankara'dan geldim. Kırgızistan'a gelgenime 5 ay oldu. Ben Bişkek'te yaşar. Yoldaşım menen Bulcer'e geldim. Yoldaşım üniversitede mugallim. Ben hazır Kırgız tilin öğrenip jatam. Kırgız tilin sülöp alışıma abdan kubanıçtamın. Sülögönümü. Abdan kubanıçtamın. Benim Türkiye'de 2 balam, bir kızım var. Yaxşı. Siz özünüzü tanıştınız. Benim adım Şükrü, familyam Akdogan. Ben Türkiye'den geldim. Türkiye'nin Kayseri şehrinden geldim.
Ekonomika fakültesinde, ekonomika bölümünde işleyeyim. Ayalım da bu bölümde işler. Adım Volkan, familyam Keskin. Kırgızistan tercihimde 7 ay oldu. Bişkek'te Ayalım menen yaşarız. Ayalım Kırgız. Kızım var. 6 yaşında. 6 yaşta. Evet. 6 yaşta. Тил үйрөнүүдө жакшы китеп, тажрыйбалуу мугалим эң ириде тилди үйрөнүүгө кызыгуу керек дейт Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Саатхан Наркулова. Тил үйрөнүүчү өзү үйрөнгүсү келиш керек да, кызыгыш керек. Буларда аябай кызыгуу бар. Сабактан такыр калышпайт. Ар бир сабакка өз убагында келишет. Биздин абдан жакшы кызматкерлер. Мен ушунчалык ыраазы болдум. Биздин өзү тил үйрөткөндөгү максат кандай? Жаттатуу эмес, кыргыз тилди аң сезимдүү түшүнүш керек. Аң сезимдүү түшүнүк деген ошол жаттап албай, ошол ар бир сөздүн маанисин, маңызын түшүнүш керек. Анан ошондо унутпайт да көпкөчү. Анан үйгө тапшырма, мисалы үчүн булар иштегендиктен мен үйгө тапшырма деле көп бербейм. Ушул жерде эле иштешебиз, бирок булардын аябай билгирленип, өз ынтаа коюп, билгилери келген үчүн тезирээк үйрөнүштү окшойт да. Аракеттери аябай жакшы. Бүгүн биз жаңы эле баштаганбыз. Бир жумада 2 эле жолу болгондуктан саатыбыз аз. Азыр үй бүлөгө таанышуу, убакыт, анан үй бүлөгө келгенбиз. Эми үй бүлөнү ошо бүгүн сиздерге айтып берди. Дарскана тигиндей мындай. Окуп калышты, абдан жакшы окуп калышты. Ошо аракеттери аябай жакшы. Мугалим аябай аракет кылып үйрөтүп, анан берсе, аны кайтарып берсе тил үйрөөчү. Бул мугалимдин эмгеги текке кетпеди деген сөз да. Тил үйрөтүүдө кандай кыйынчылыктар болуп атат? Тил үйрөнүүчү окугусу келбегенде, тил үйрөнүүчү өзү мындай ынтаа коюп окугусу келгенде кыйналбайсың. Себеби ар бир айткан нерсең анын эмеге сиңип турат да, өзү кулагына сиңдирип үйрөнүп алат. Кесиптештериңизди окутуп атасыз. Бул жерде докторлор бар экен, илимпоздор бар экен. Бул чоң жоопкерчилик. Булар мага сый мамиле жасашат, мен буларга сый мамиле жасайм. Бири-бирибизди сыйлоонун негизинде аябай жакшы бири-бирибизди түшүнүп атабыз да. Дагы кандай деп айтсам, албетте биринчи келгенде кантип өтөм деген нерсе болот. Булар окугусу келип, китептерди алып, мондай үйрөнүп жазып атканда эле сен үйрөткүң келе берет да. Кайра үйрөткүң келе берет. Биринчи А тамгадан баштайбыз да. Кантип үйрөндүк элебиз? Мисалы үчүн мондай кыласыңар деп, мындай деп. Анан ушинтип сызышат кадимкидей. Ушул тамгадан башташты бардыгы. Анан мына моминтип чызасыңар, анан монтип келип, мына монтип жазасыңар деп анан ушинтип сүрөттөрдү тартышат кадимкидей жазат. Мына ушинтип жазышат, мына үйрөнүп. Абдан сонун жаз. Биринчи класстай. Бу дептер дагы биринчи класстыкындай. Ушуга эметип алып туруп үйрөтөбүз. Муну сызып туруп үйрөтөбүз. Бул күнгү сабак үй бүлө темасында болгондуктан курстун катышуучуларынын ар бири үй бүлөлөрү жөнүндө берилген суроолорго ынтызарлык менен кыргыз тилинде жооп берип жатышты. Мамлекеттик тилде өздөрүн кенен тааныштырганды да үйрөнүшкөн. Siz özünüzü tanıştırınız. Benim adım Hasan, familyam Ayık. Kırgızistan'da gelgenime 3 ay oldu. Ben teologiya fakültetinde dekanlıkım. Benim bir balam, 3 kızım var. Hatice Nur, familyam Kürtçü. Ben 31 yaştamın. Küyüm Cana bir oğlum bir kızım var. Oğlum 7 yaşta, kızım 10 aylık. Kırgızistan'a gelgenime 10 ay oldu. Kırgızistan aябай жакты. Жакшы. Дагы ким айтып берет? Siz. Atam, Ayalım, 2 oğlum, 1 gelinim, 1 kızım. Atam 89 yaşta. Atam hazır Barakı'da. Al İzmir'din bir ayılında yaşayt. Al Murda Dıykan Bolgon. Burada. Ayalım Mesude Türk Kızmattaştık Cana Koordinasya Agentiginde işteyit. Agentiginde işteyit. Ulu balam Ankara'da yaşayt.
Al bir üniversitenin eseptü bölümünde teknik. Kızım üniversite Zonguldak'ta yaşaydı. Yani Türkiye caş. Al üniversitede ilmi yardımcı bolup işteydi. Benim kiçineken oğlum küçük oğlum rap ırdap çatat. Al ataktu rapper. Anın köptögün köyürmanları var. Menin adım Hüseyin. Men İran'dakımın. Kırgızistan'da kelgenime 7 ay oldu. Menin bir balam var. Men Aile Çarba Fakültetinde Mömücemiş Cana Tala Ösümdüktürü bölümünde işteydi. Bölüm başçısımın. Биз муну ушуну өттүк да. Анан бүгүн мен сурадым, өткөн сабакта өттүк эле буларга. Ар бирине берилген тапшырма. Үйдөн окуп келишкен, өткөндө иштегенбиз, бир аз кыйыныраак болгон. Бүгүн мен муну жазып эле койдум мындай. Мунун мүчөлөрүн силер өзүңөр улагыла деп, мүчөлөрүнүн баардыгын өздөрү улашты. Чет жактан өлкөбүзгө келип иштеп жаткан жарандардын кээ бирлерине 5 ай, кээ бирлерине 7 ай, айрымдарына 2 ай болсо да кыргыз тилин түшүнүп, атүгүл аракеттенип сүйлөп калгандарына ыраазы болосуң. Бул кыргыз тилин билбеген кыргызстандыктар үчүн үлгү десек болор. Үзгүлтүксүз билим берүү борборунун жетекчисинин айтуусунда кыргыз тилин үйрөтүү университеттин негизги багыттарынын бири. Bizim üniversitemizin temel hedeflerinden bir tanesi, rektör hocamız da sürekli ifade ettiği, Kırgızistan'da temiz Kırgızca konuşuyor. Университетибиздин негизги максаттарынын бири ректор агайыбыз дайыма белгилегендей Кыргызстанда таза кыргызча сүйлөгөндү үйрөтүү. Бул өтө маанилүү. Анткени өлкөлөрдүн саясаттарына караганыбызда тил өлкөнүн негизги белгилеринин бири катарында таанылат. Ошондуктан ректор агайыбыз да көрсөткөн бул багытта студенттерибиз таза кыргызча сүйлөшүүсүн каалайбыз. Анткени кыргызстандык студенттерибиз кыргызчаны түшүнбөө көйгөйү менен беттештик. Биз алар үчүн да кыргыз тил курсун окутабыз. Студенттерибиз да тил үйрөнүүдө жакшы даражага жетишип жатышат. Siz kaçan Kırgızca öğrenmeyin деп атасыз өзүңүз? Kırgızca. Siz ne zaman Kırgızca öğrenmeyi düşünüyorsunuz? Ya Kırgızca bizim şu andaki yaptığımız faaliyetlerde biz zaten Азыркы жасап жаткан иш-чараларыбызда кыргыз тил курсун окутуу да каралган. Окутуучуларыбызга кыргыз тил курсун беребиз. Сиз түркчөнү үйрөнүңүз, мен кыргызчаны үйрөнүп, кыргызча, түркчөнү эри шаркак чогуу колдонойлу. Максатыбыз ошол. Анткени биз ушул жактагы түрк агайларыбызга кыргыз тил курсун окуткандай эле, кыргыз агайларыбызга да түрк тил курсун окутабыз. Университетибиздин жогорку жетекчилиги эң соңку кабыл алган чечимине жараша бул жактагы жалпы түрк агайлар кыргызчаны үйрөнүшөт. Кесиптештеринин кыргыз тилин үйрөнүп жатканына төбөсү көккө жете кубанган педагогдун айтуусунда Кыргыз-Түрк Манас университети кыргыз тил курстарын окуу жайдан сырткары Ички иштер министрлиги, экономика министрлиги өңдүү бир катар мамлекеттик мекемелерде да уюштуруп, акысыз окутууда.